Өзі. Түш көрөт, түшүндө пайгамбарыбыздын кабырында барып, анан эсепте пайгамбарыбыздын кабырына кирсе, жана сөөктөр калып калган болот экен дагы, пайгамбардын сөөктөрүн чогултуп аткан экен. Бул кызык түштө коркуп турган түштө. Пайгамбардын сөөк чачылбайт. Аны булардын денеси тирүү. Бар денеси, мында чачаган эмес да. Бирок Абу Ханифанын түшүндө пайгамбарыбыз алейхиссалам ошонун кабырына кирсе, сөөктөр чачылган экен, сөөктөрүн терип аткан болот. Анан шундан коркуп чочуп аябайт, эмне болот деп. Анан түш чоручулардын имамына барат. Имамына барса, түш чоручуларды Ибн Сиринге, табиинге барса, көз амандаш болуп атпайбы? Айтат, сен пайгамбарыбыздын чачылып кеткен сүннөттөрүн чогултат экенсиң деп баа берет да. Ачында эле ушундай болду. Эгерде кимдир бирөө Абу Ханифаны маскан бекем кармаса, пайгамбардын сүннөттөрү бекем кармангамы деп этикад кылса, толук түрдө болот, урматтуу бир тууганым. Ким Ханафи мазхабты бекем карманса, пайгамбардын сүннөттөрүн бекем кармангамы деп этикад кылса болот, урматтуу бир тууганым. Анткени ошол биздин жанагы 4 имам башчысынан Абу Ханифа бул сахабаларды көргөн адам, табиин адам болот да. А бул деген Мадиналыктар